Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң улуттуу спорттук маареке миңдеген жыл мурун Зевс кудайына арналган диний салт болчу. Оюн зоок майрамы катары өткөрүлүп, Грециянын Олимпия жергесинде биздин заманга чейин 776 жылы башталган. Бул жыл грек календарынын негизи катары эсептелип, убакытты 4 жылдык араларга бөлгөн. Ал 4 жылдыктарды Олимпиада деп аташкан. Бул салт кийин Олимп оюндары аты менен дүйнөгө таанымал болду. 1-13 Олимп оюндарында бир гана дисциплина боюнча спортчулар жарышкан. Ал 600 тапан аралыкты чуркоо мелдеши болгон. Андан кийин гана кирген бокс, ат жана ат араба үстүндөгү жарышуу, панкратион жана башка спорттук мелдештер көптөгөн жаңы спортчуларды кызыктырды. Биздин заманга чейин 391 жылы Феодосий аттуу Римдин императору Олимп оюндарын токтотуп койгон. 1896 жылы салттуу оюндарды жандандырып, Грециянын Афина шаарында жаңы доордун Олимп оюндары болуп өттү. Бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң кышкы жана жайкы Олимпиада оюндары дүйнө жүзүндөгү миңдеген эң мыкты спортчуларды чогултуп, миллиондогон күйөрмандарды кызыктырат. Бүгүнкү чыгарылышта биздин мамлекетте төрөлүп өсүп, машыгып, Олимпиада оюндарында жетишкендиктерге жеткен жердештерибиз жөнүндө айтып берүүнү улантабыз. Кыргыздын уулу Талант Дүйшөбаевди дүйнө жүзү мыкты билет. Дүйнөдөгү эң мыкты гандболчу сыйлыгынын 2 ирет, планетанын 20 кылымдагы мыкты гандболчусу наамынын, Кыргыз Республикасынын Манас орденинин ээси, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери, СССРдин КМШ командаларынын курамында Европа жана дүйнө чемпиону жана башка көптөгөн мелдештердин жеңүүчүсү болгон Талант Дүйшөбаев Кыргызстанда 1968 жылы төрөлгөн. Ал 1992 жылы шериктеш өлкөлөрдүн гандбол боюнча курама командасынын капитаны катары Барселона Олимпиадасынын финалында шведтер менен ойноп, кыргызстандык жигит анык чеберчилигин, мыкты даярдыгын көрсөтүп, акыркы 10 секундта чечүүчү топту киргизип, Олимпиаданын чемпиону наамы менен бирге Барселона Олимпиадасынын эң мыкты чабуулчусу деген сыйлык ыйгарылган. 1995 жылдан бери Испаниянын жараны. Ал мамлекеттин курама командасы менен 1996 жылы Афина жана 2000 жылы Сидней Олимпиадаларынын коло медалынын ээси. 2005 жылы оюнчу карьерасын бүтүрүп, машыктыруучу болуп иштеп баштаган. Машыктыруучу катары да көптөгөн жетишкендиктерге ээ болууда. Гандбол боюнча клубтар арасында Чемпиондор лигасынын 4 жолу жеңүүчүсү жана 3 жолку финалисти, 1 ирет Европанын суперкубогунун, Испания королунун жана Польшанын кубоктарына, мелдештердин жана мамлекеттик чемпионаттардын 4төн ирет жеңүүчүсү. Ошол эле Барселонада 1992 жылы болуп өткөн Олимпиаданын баскетбол боюнча чемпиону. Шериктеш өлкөлөрдүн курама командасынын катарында Фрунзе шаарында 1972 жылы төрөлгөн Елена Баранова болгон. Европада, Азияда, Америкада жетишкендиктерге ээ болуп, дүйнөнүн эң мыкты баскетбол оюнчуларынын бири болуп эсептелинет. Дүйнөнүн 2 жолку вице-чемпиону жана Европанын 2 ирет чемпиону. Россия курама командасынын 3 жыл капитаны болуп жүрдү. Ал команда менен 2004 жылы Афинада Олимпиада оюндарынын коло медалынын ээси болду. Кыз келиндер арасында НБАда Европадан келген биринчи оюнчу, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери, Россиянын 6 жолку чемпиону, дүйнө чемпионатынын жана Евролиганын эң мыкты оюнчуларынын бири, белгилүү баскетболчу Елена Баранова Кыргызстандан, кыргыз спортунан өнүп өсүп чыкканын эч ким тана албайт. Бүгүнкү чыгарылыштын башкы каарманы Азия чемпиону жана өспүрүмдөр арасында Олимпиаданын вице-чемпиону Денис Петрашов жөнүндө болот. Ал силер менен мыкты спортчу болуу үчүн өзүнүн 5 кеңеши менен бөлүшөт.
Ар бир адам максат коюп жашаш керек. Бир жумалык, бир айлык, бир жылдык же болбосо жалпы жашоонун максаты болушу мүмкүн. Ар бир максат адамга умтулуу жана түрткү берет. Мисалы сууда сүзүүдө бүгүн мынча метр токтобой сүзөм деп максат койгула. Максатыңарга жеткен соң өзүңө болгон талаптарды жогорулатуу керек. Мындан дагы жакшыраак жыйынтыкка жетем деп машыгыш керек. Максатка умтулуу күндөн күнгө өсүүнү камсыз кылат. Совет насчет слушаться тренера. Машыктыруучунун айткандарын угуп, ар бир көнүгүүнү туура аткарууга милдеттүүсүң. Аябай чарчап жатсаң, бир жериң ооруп турса, сөзсүз убагында билдирүү керек. Мындай аракеттер жаракаттарды алдын алууга жана мелдештин жыйынтыктарына оң таасирин тийгизет. Ден соолукка тиешелүү болгон бардык маселелерди машыктыруучу менен бөлүшүп, акылдашып, биргеликте иш алып баруу туура чечим болот. 7 жана 8 декабрда Кожомкул атындагы спорт сарайда Кыргыз Республикасынын көркөм гимнастика боюнча чемпионаты өткөрүлдү. Во время тренировок и вообще это даже совет такой жизненный. Спортто гана эмес, жалпы эле жашоодо ар бир адам артка кылчайбай, башкаларга өзүн салыштырбай аракет кылышы керек. Эгер кимдир бирөө сенден кыйын болсо, маанайыңды чөктүрүп, ишиңди таштап салбай, өз аракеттериңди улантууга милдеттүүсүң. Тескерисинче, бул сага мотивация болуп, дагы да мыкты болууга шарт түзөт. Жана бүгүнкү күн менен жашап, келечекти ойлонуп, өткөнгө өкүнбөй өз аракеттериңди жасай бергиле демекчимин. Ата-энеңердин, жакындарыңардын айткандарын угуп, башкаларга көңүл бурбагыла. Себеби көрө албастар туура эмес кеп кеңеш бериши мүмкүн. Дайыма туура багытта жашап, терс көрүнүштөргө азгырылбагыла. Сиздин канча медалиңиз бар? Свои медали не считал, потому что их уже стало большое количество. Их, наверное, уже надо измерять. Чынын айтсам, медальдарымды санаган эмесмин, аябай көп. Тамашалап айтсам, дааналап эмес, килограммдап саноого болот. Эң маанилүү медалдарым деп жакында болуп өткөн Азия чемпионатынын алтын медалын айта алам. Өспүрүмдөр арасындагы Олимпиаданын күмүш медалы дагы мен үчүн өтө маанилүү. Бул медальдарым өзүнчө сыйлуу жерде турат. Ал эми келечекте ар бир спортчунун кыялы болгон Олимпиадада жеңишке жетишип, алтын же күмүш, жок дегенде коло медаль болсо да, тагынууну көздөйм. Албетте, алтын алууга болгон күч аракетимди жумшайм. Алгачкы жеңишиңиз тууралуу айтып бересизби? Первая моя медаль была в 8 лет, в 2008 году. Как я помню, это были веселые старты в бассейне Жештык. Это была моя золотая медаль. Мен алгачкы жетишкендигим 2008 жылы болгон. Жаштык бассейнинде болуп өткөн веселый старт деген мелдеш болчу. Эң алгачкы мелдешим алтын медаль менен башталган. 25 метр аралыкка брас менен сүзгөнбүз. Ал убакта аябай эле кичинекей кезим экен. Азыр ойлосом, спорттогу алгачкы кадамым алтын медаль менен башталган экен. Канча жашыңызда сууга сүзүү менен машыга баштагансыз жана эмнеге бул спортту тандадыңыз? Бала бакчага бара баштаган мезгилде эле спортко кызыгуум болгон. Алгач чоң тенниске бара баштадым. Атам сууга сүзүү боюнча машыктыруучу болгондуктан кийин теннис менен бирге сууда сүзүүгө да кызыгуу жаралды. Бул спорт аябай көңүлүмө жакты. Мүмкүнчүлүктөр жана шарттар жакшыраак экенин түшүндүм. Алгачкы ийгиликтерим келечекте жакшы жыйынтыктарга жеткирерин түшүнө баштадым. Кичинекей кезимде кесипкөй спортчу болоорум тууралуу ойлонгон эмесмин. Бара-бара профессионалдуу спортчу катары 14 жашыман баштап олуттуу машыга баштадым. Ошондон бери баардык убактым, аракетим ушул спортко багытталган.
Мелдеш алдында толкунданууну кантип жеңесиз? Чувство волнения у всех есть, так как мы люди, и с этим на самом деле никак нельзя бороться. Адам болгондон кийин сөзсүз толкундануу сезими болот. Толкундануу менен күрөшүп толук жеңүү мүмкүн эмес. Маанилүү бир иштин алдында, мелдештин алдында толкундануу адаттагыдай эле көрүнүш. Жөн гана көп нерселерди ойлонбой, өзүңдүн даярдыгыңа кам көрүш керек. Кантип сүзөм, кандай старт алам деп гана ойлонгонго аракет кылам. Сүзүү өтчү аралыкты оюмда эсептеп чыгам. Толкунданууну жеңүү мүмкүн эмес. Жакшы ойлор менен өзүмдү алаксытам. Сууда сүзүүдөгү оор жаракаттар тууралуу айтып бересизби? Как бы ни говорили, что плавание самый безопасный вид спорта у нас. Сууда сүзүүнү эң коопсуз спорт деп ойлогонубуз менен, сууда сүзүүдө да жаракат алуу коркунучтары бар. Биздин спортко тиешелүү жаракат алуунун түрлөрү бар. Негизинен булчуңдар, муундар көп жаракат алат. Дене бойду толук жибитпей күч келтирсең, же болбосо ашыкча чарчоо жаракат алууга алып келет. Мурда кылып көрбөгөн көнүгүүлөрдү туура эмес жасоо да көп жаракаттарды жаратат. 2-3 жыл мурда ийнимден жаракат алгам. Дарыланууга жана кайра калыбыма келүүгө көп убакыт короттум. Ошондуктан өз акыбалың тууралуу дайыма машыктыруучуга маалымат берип туруу шарт. Аябай чарчасаңыз, бир жериңиз ооруп турса, сөзсүз түрдө машыктыруучуга айтыш керек. Бул аракеттердин баары жаракаттарды алдын алууга жардам берет. Кээ бир оор жаракаттар спорт менен таптакыр коштоштуруп коюшу мүмкүн. Андыктан жаракаттарды алдын алуу спортто өтө маанилүү. 24-29 декабрга чейин Бишкек шаарында бокс боюнча жаштар арасында Кыргыз Республикасынын биринчилиги болуп өттү. Также совет родителям, если вы отдаете ребенка на плавание. Ал эми ата-энелерге берчү кеңешим, эгер балдарыңарды спортко алып барсаңар, сөзсүз машыктыруучуга ишенүү менен мамиле кылып, анын ишине кийлигишпегиле деп айтаар элем. Бала машыктыруучунун гана кеп кеңеши, методикасы менен машыгышы керек. Машыктыруучу өз ишин мыкты билет. Эгер ата-энелер кийлигишип, баласына машыктыруучусуна ар кандай кеп кеңеш бере турган болсо, баланын башы айланып, кимди угаарын билбей кыйналышы мүмкүн. Үй бүлөңүздөн сизге болгон колдоосу кандай? Үй бүлөмдө атам улуттук курама команданын машыктыруучусу, чоң атам, чоң апам да сууда сүзүү боюнча СССРдин спорт чеберлери. Алардын таасирлери да албан. Үй бүлөмдүн бардык мүчөлөрү мени дайыма колдоп келишет. Мелдештерде кандай гана жыйынтык жаратпайын, кубанычымды, кайгымды да тең бөлүшүп, кеңештерин берип турушат. Ийгиликтериме кубанып, жеңилип калсам колдоп, менин жанымда болушат. Машыгууларыңыздын убакыт тартиби кандай? Прям не больше месяца. Менин күн тартибим дайыма машыгууга багытталган. Чет жака чыгып да машыгуулар болуп турат. Эс алууга өтө аз убакыт бөлөм. Бир жылда 1 айдан ашпаган эс алуу убактым бар. Окуу машыгуу жыйындарында күнүнө 2 жолу сууда, 1 жолу кургакта машыгуу болуп турат. Дем алыш күндөрү да бассейнден алыстабайм. Күндө 1 маал сууда сүзүп турам. Себеби кайра машыгуулар башталганда жакшы абалда болуп, кыйналып калбаш үчүн. 9 жана 10 январда эркин күрөш боюнча, 11 жана 12 январда грек-рим күрөш стили боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатында Кожомкул атындагы спорт сарайда эң күчтүү күрөш балбандары аныкталды. Окуу менен спортту бирге алып кетүү кыйынчылык туудурбайбы? Так как я учусь в Академии физической культуры и спорта, мне немножко... Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында окуйм. Окуу жай спортко багытталгандыктан окуу менен спортту бирге алып кетүү көп кыйынчылыктарды жаратпайт. Бардык мугалимдерим колдоо көрсөтүп, жардам берип келишет. Аларга терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Мектепте окуп жүргөндө бир аз кыйынчылыктар болду. Бирок бара-бара мектептин намысын коргоп, ийгиликтерди жарата баштаганда мугалимдерим колдоп калышты. Албетте кыйынчылыктар болот, бирок аларды да жеңүүгө болот деп ойлойм. Спортчунун жашоосу тууралуу эмне айтып бересиз? Конечно, жизнь спортсмена, даже профессионального спортсмена, не то чтобы кардинально, но очень сильно отличается от простого человека.
Мы почти всегда на тренировке. В свободное время мы что делаем? Это отдыхаем, то есть не как все там куда-то ходим, мы спим именно во время тренировочного процесса. То есть потренировался, покушал, поспал, потренировался. Спортчунун жашоосу өзгөчө, кесипкөй спортчунун жашоосу жөнөкөй адамдын жашоосунан бир топ айырмаланат. Машыгуу үчүн көп убакыт жумшайбыз. Эс алуу күндөрүндө организмди калыбына келтирүү үчүн толук кандуу эс алышыбыз керек. Башкалардай болуп сейилдегенге бир жака барбай жөн гана уктайбыз. Машыгуу, тамактануу, уктоо, машыгуу, тамактануу, уктоо. Биздин негизги күн тартибибиз ушундай. Кээде эле бир аз алаксуу үчүн сейилдөөгө же киного барууга убакыт жумшайбыз. Биз да робот эмеспиз, адамбыз да. Бирок биринчи кезекте профессионалдуу спортчу экенибизди унутпашыбыз керек. Спортто күнүмдүк режимди сактоо өтө маанилүү. Өз убагында уктап, ойгонуп, өз убагында жана туура тамактануу адамдын организмине жакшы таасирин тийгизет. Уйкуну кандыруу, энергия жана күч топтоого аябай зарыл. Эгер күнүмдүк режим туура сакталбаса, спортто жакшы жыйынтыктарга жетүү мүмкүн эмес.